Бул ушунун мону менен суу ичеби? Суу. Суу ичет бияқта. Муну суу ичет мону менен, Бияқта суу ичет. Сөздү тууралап тандап алыңызчы, мындай эчки теп, эч ким айткан, эч ким тепкен жок. Ишкерлерге эрегишкен медициналык академия. Көбүрөөк акча. Уруксат бердиңер белесиздер ушака кире бергиле деп, мисалы. Такы же суроого жооп бербейт экенсиз, же сөзгө түшүнбөйт экенсиз. Келе, муну тосуп салды да. Азыр магазинге ушундан кирип аткан туруп элдерчи. Мондай кысым жасап туруп эле мына заборду жаап ташташты. Жеке менчикке кол салган ким? Биздин аймакка тосуп атабыз. Ошакы тосуп атабыз да. Эгерде каршы болуп атпайбы? Эгерде ата садыр жапырдын жарылы бар, пубатетик керек болсо да көлдөгү тосмолордун бери алынбады тура. Болбош керек. Болбош керек. Эмнеге тоздуңар аны? Өкмөттүн тапшырмасын тоготпогон тосмо. Телефондун түрүк бүт баарын коюп коё алам. Бирок чакырып келе коюн деп чыгып жөнөйбүз, үстүнө карайчы. Силердин ректорго киргенге караганда, министрге тезирээк кирсе болот. Мындай көрүнүш болуш кандай болот да? Бул сууда. Бул ушунун мону менен суу ичеби? Суу. Эгер эртең мэриядан келип, демонтаж кылабыз бул жер десем, эмне кыласыздар? Укугу жетсе, пожалуйста, кылсын. Азыр алып койчу. Негизи мону менен эмне ичет мондай менен? Суу ичти. Жок, буяк суу ичип атат. Негизи эмне ичет дегеним го? Жөнөкөй болуу эле. Жөнөкөй элге жакындашып иштесек, ошондо жакшы болгон турат. Жок, коопсуздук карап турасыз вообще. Коопсуздук карабы, мен коопсуздук мындай бир коркунуч жараттымбы? Жок, мен анткен жокпуз. Болду, анда кире берели. Жок, бүт турасыз. Мен дүкөнгө кирип, дүкөндөн чыгып баратам. Бул дүкөн кайсыл жакта жайгашкан десеңиздер, Тыныстанов жана дагы Сүйөркулов көчөлөрүнүн кезилишине жайгашкан. Эмне себептен мындай болуп тозулуп турат деп ойлосоңуздар, буга эч кандай мамлекеттик тийиштүү органдардын уруксаты жок эле. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректорунун бир гана сөзү менен тозулуп калган. Бул жерде бир эле дүкөн эмес, кас катарынан тизилген баардык павильондордун баардыгы, дүкөндөрдүн баардыгы ушундай алды тозулган. Биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору ишкерлер менен кандай иш алып барып жаткандыгы тууралуу айтып беребиз. Бизден алыстабаңыз. Венера Алаева биздин редакцияга кайрылып, шаарыбыздагы Абдыс Сүйөркулов жана Касым Тыныстанов көчөлөрүнүн кезилишинде жайгашкан ашкана жана азык-түлүк дүкөнүн Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору Индира Кудайбергенова жаптырып салгандыгын айтып, акыйкатты издөөдө. Анда сөз башынан болсун. Сөз алдында бул дүкөн жана ашкананын таржымалына токтолсок, Кайбидин Исаев жана анын жубайы Венера Алаева 1999 жылы Бишкек шаардык мэриясынын уруксаты менен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын макулугунан улам көп жылдык ижарага алган. Ишкер дүкөнгө жана ашканага бардык мамлекеттик органдардан тийиштүү уруксат кагаздарын алып келишкен. Ижара акысын 2012 жылга чейин Бишкек шаардык мэриясына төлөп келишсе, андан соң медициналык академиянын кассасына төлөй башташкан. Ижара келишимин академия менен улантылды. Бирок 2020 жылдын башында Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору Индира Кудайбергенова ишкерлерди жеке менчик дүкөнү менен ижарага алынган ашканасын темир менен курчап алып, эшиктериндеги ачкычтарды алмаштырган. Сотту утсак эметебиз, анан вообще не будем заключать договор, да? Биз даже могул жерде өзүбүздүн помещенияга кире албай, вдруг бирдеме болуп калса, учуп барабыз эмекечи, медцентргечи. Завхозу. Мынакей талкалашкан, биякта Дуал бар беле? Жок болчу бул дуал. Тигилер салдыбы? Тигилер салган. Муну макул ушуну ремонттоп туруп эмне кылышты биякта? Бияка тигине неме тешиктер турбайбы? Тешиктер турбайбы, болду. Ошо жерге рентгенди орнотушкан, пандемиянын учурунда булар ошо рентгенди иштетип, элдерден көбүрөөк акча. Уруксат бердиңер белесиздер ушака кире бергиле деп, мисалы. Көбүрөөк акча. Өздөрү күч менен кирип алды. Булар жолдошумдан ачкычын бер көрөлү ичинде эле ошойдон ачкычты алып алып эле, ошойдон бербей коюшкан. Бул тасмадан Мед академиянын кызматкерлери ишкерлерге тийиштүү жеке менчик дүкөндү талкалап, өздөрү каалагандай курулуш иштерин жүргүзгөндүгүн көрсөк болот.
Бирок буга чейин журналисттер барып, эмне себептен жеке менчик дүкөндү өзүн билемдик менен колдоносуңар деген суроого ал калп деп жооп берген. Түрктөргө берип биздин красный книгага талкалаганыңар калппы? Азыр айтып атасыз, окно жок деп. Окнонун баарын замировать этип салгансыңар. Мынакей, окнонун баарын замировать этип, ичинин баарын талкалап, рентген салгансыңар. А почему нет? До этого айтып аткандар болгон эмес. Баарын буздуңар. Это ложь, полная ложь эмес. Нет, там то, что ломали, это все ложь, да? Ал эми бул тасмадан ректор Индира Кудайбергенова ишкерлердин дүкөнүнүн астына бир нече адам менен келгендигин көрүүгө болот. Мындан сырткары ошол эле кезде медакадемияда юрист болуп иштеген Темир Жуманалиев Кайбидин Исаевге чалып, ректор дүкөндү сатып же сатпагандыгына кызыккандыгын айткан. Лучше, наверное, копию, чтобы я Индирсбане показал документы. Отправьте кого-нибудь, да. Пусть принесет, и я посмотрю. Оценканы Индирсбана эмнеге сурады? Почему сурады да? Не, оценканы сураган жок. Она спросила именно по поводу продажи и все. А я ей хочу показать, вот сколько стоит здание. Ну, по поводу продажи, в смысле, вот само здание, да, вот это, да? Ну, да. Стройка, тяка-пяка. Ошону берип койсоңор, я покажу ей. Хорошо экен? Кыгым адамга ижарага алган жери туурабы? Бул жерде мынакей 2007 жылдардан бери 2007 жылдардан бери эме ижарага алып иштетип келебиз. А бул жерде озеленение жанагы отвод земли бул кызыл китептин астына берилген. Ушул жер? Анан биз 2007 жылы буну ар ким келип астына гүлдүн үстүнө бир күнү жолдошум эчтеке документи жок эле павильон алып келип салган аптыр, түн ичинде саат 3'тө. Анан муну салдыңар, андан кийин? Анан биз айла жок деги документтерин бүт баарын документтештирип, баарын бүтүрүп, бул саатын алып, архитектуранын акимияттын мэриянын чечимдери менен анан биз уруксатын алып, анан ошону на месте курдук. Буну качан тосту? Буга дагы согласиясы бар ошо эмен өкмөттүн. Муну качан тосту? Буну болсо мына жакында эле эмеге берген. Муну тоступ алганда көпүн өтпөйлү. Муну тоступ алды да. Азыр магазинге ушундан кирип аткан турабы элдерчи? Турабы? Ал бул жерден мынакей эме бекитип салышкан мынакей. Азыр магазинге киши кирбейт. Магазин ичинде толтура миллиондон ашык товар бар бу жерде. Анын баары тең азыр порт эме бузулуп атат. Азыркы учурда медициналык академия менен ишкерлер соттошуп жаткан учур. Бирок бул дүкөн жеке менчик. 2005 жылдын 24 мартында кызыл китеп чыккан. Жеке менчик укукка эч ким кийлигише албайт жана андагы мыйзамдуу ишмердүүлүктү эч ким чектей албайт. Бирок академиянын ректору чектеди, тескерисинче тосуп алды. Дүкөндүн ичинде миллиондогон сомдук азык-түлүк жатат. Бул жерде миллиондон ашык товар бар мынакей. Мунун баары тең азыр бузулуп атат. Анан мен бул налог ай сайын налог төлөп атам. Даже азыр эме закон чыгыптыр, бир жылдын эме налогун жана жер налогторду төлөп койгом мен бул жерге. Жер налогду төлөп койгом. Ошого карабастан мен ошолорду да айттым буларга, биз налог төлөгөнбүз, ай сайын төлөп атабыз деп. Андан тышкары коммуслуга баардыгын төлөп атам мыйзам чегинде. Анан момундай кысым жасап туруп эле мына заборду жаап ташташты. Эч ким кирбейт бияка. Бияка эч ким кирбейт, мына көрүп атпайсыңарбы? Магазинде мына монун баары тең портуца. Тиги балам поставщиктер менен дагы эптеп сүйлөшүп, мына кээде нандарды алмаштырат экен. А так соода жок мына. Азыр кредит жөнүндө булардагы маалыматы бар болчу. Главный юрист тем более өзү ала бер деп айткан экен байкеңерге. Ошого карабастан мына ай сайын 5-inde мен кредит өкмөкмүн. Кредитим төгүлө элек азыр. Банктан барып деле териштирсеңер айтып берет төгүлө элек. Бүгүн чалды. Азыркы тапта ишкерлер Ички иштер министрлигине Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору жана бир катар кызматкерлердин үстүнөн арыз жазып кайрылган. Арызда медициналык академиянын кызматкерлери эч бир мамлекеттик органдын уруксатын албай туруп, талкалап, өзүн билемдик кылгандыгын көрсөтүшкөн. Бирок 3 жолу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы ишти жаап, кыскарткан. Ийбаса ижарага алынган жерди тосуу боюнча 2 жолу соттук отурум болуп өттү. Райондук сот ишкерлер тарапка чечим чыгарса, шаардык сот медициналык академиянын пайдасына чечим чыгарды. Жогоруда топтолгон суроолор менен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору Индира Кудайбергеновага бардык. Бирок анын бир эле учурда юрист, бир эле учурда секретарга берилген суроолорго жооп бере берген проректору тосуп алды. Прием мени күтүп туралы. Мен азыр музака специалист чакырып берейин. Ошол боюнча силер эмне суранчуга келдиңиздер? Ректордун өзүнүн жеке суроолору. Азыр отуруп турсаңыз, представитель секретарын чакырып берейин анда сизге.
1 минут. Бар ойлаңыз. Отырып тұрыңыз. Сіз қайсы каналда болған дедіңіз? Сокол медиадан. Салам. Телефон çalсаңар болбойбу бияктан эле? Чыксаңар. Менин коллегам Ыдырыс Саковдун айткан жакшы сөзү бар. Цифровизацияда атабыз, баары жетиштүү атабыз. Анан бул жака көрдүңбү? Телефондун түрү бүт баарын коюп кое алам. Бирок чакырып келе коюн деп чыгып жүрөйүн, үстүнө карайчы. Жөн эле мындай кирип кетсем эмне болот? Киргенге негизи болот. Жакта ректорго кетип калат, анан кийин негизи жолугушуп турат. Жок, неге? Азыр жөн эле буяка эшик ачык кирип кеттим, эмне болду? Сырасы. Эмне кыласыңар? Карап турабыз да. Кирүүгө элдер кирип чыгып атышпайбы? Жок, коопсуздук карап турабыз вообще. Коопсуздук карап, мен коопсуздуктай бир коркунуч жараттымбы? Жок, мен анткен жокпуз. Болду, анда кире берели. Жок, бүт турасың, тегесин да. Неге мындай да? Неге мындай түшүнгөн жокмун. Ректорго киргим келип атат, анан интервью алгым келип атат, мен журналистмин мисалы. Түшүнөт. Эмнеси туура эмес ал? Мына ректор старший келди, ошондо. Салам алейкум. Темирлан. Темирбек. Атым. Фамилиям Сейитбек уулу. Сокол медиадан. Вот аккредитованный, да? Ооба. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз, толук. Проректор по правовой работе Темирбек. Кыргызча уруксат, Ректорго келди элек, суроолорубуз бар эле. Жок, Сиз деген азыр деген жазылсаңыз болот. Азыр деген жумуштары көп, делегация келет, строго по расписанию. Поэтому в любое другое удобное для вас время мы вас... Жок, удобно, азыр мага. Азыр деген она занята, у нее же рабочий график, вы в порядке очереди можете записаться. Ошо очередь бизге чейин кимдер экен көрбөйлүбү, уруксатты. Балким сиз жөн эле айтып атасыз. Не, вы можете записаться. Бул деген жөн эле келип эле, анан сурап, текшерип болбойт да. Вы вот Биз текшерген жок, жөн эле суроо берген келди. Ооба, сизге жооп берет. Сизге жооп берет. Сиз деген жазылыңыз, пожалуйста, вас примут. Жүрүш жазбайсызбы? Жок, азыр эле жаза бериңиз. Каяка жазам? Азыр каяка жазам? Кайсы күн сизерге удобно? Мен сизге Мага азыр удобно. Кайсы күн? Бүгүн эмес. Бүгүн эмес, эмдиги жума. Эмнеге? Ректорго кириш ушунчалык оорбу? Бул күндөрү деген она занята, есть расписание строгое. Суроо берип, мен неге могут балам жөнүндө, бул студент жөнүндө. Негизи биз буга чейин дагы биздин буга чейин дагы коллегалар бул жака келген. Келгенде дал ушул эле картина, ушул эле сценарий болгон жайы бар да. Буга караганда бул силердин ректорго киргенге караганда министрге тезирээк кирсе болот. Буга чейин мен репортаждан көрдүм. Бизге деген, силерге деген биздин отказ берген жокпуз да. Мындай да, мен силерге жеке жумушум менен келген жокмун, мен жеке жумушум менен келген жокмун. Силердин именно ошо КГМга тийиштүү жумуш менен келип атам. Сизге отказ берген жокмун. Жазылыңыз, пожалуйста, келип сурооңузду бериңиз, биз сизге жооп беребиз. Сизге отказ эч ким берген жок. Азыр жооп бере албайсыңар. Мага берсеңиз жооп суроо бербейсизби мага? Ректор бар, мен сизге бербейм. Хорошо, жазылыңыз. Ректор деген чоң киши биякта. Жумуштары көп. Сизге окшогон кишилер деген көп. Суроолор ошол баарын чечиш керек да. Сизден келе ал эле, менин жумуштарым бар деп эле суроо берим келип атат деп очередь тураш керек деп туурабы? Сизде кишисиз, биякта кишилер турат. Алардын баары очередке жазылышат. Ошондо мен суроо берим келип атпаган эме, бекерчи болуп келип атам силерге мен. Сизге отказ эч. Сиз түшүнүп атасызбы? Сиз менин убактымды жеп атасыз азыр. Хорошо. Менин убактымды алып атасыз. Сиз менин убактымды жеп атасыз. Сиз өзүңүз убактыңызды өзүңүз алып атасыз. Сизге жок, сиздин компетенцияңызга кирбейт ал. Сиз жооп бере албайсыз ал. Мен проректормун, мен компетенциямды өзүм билем. Сизге жооп берип атам. Сиз жооп бере албайсыз ал. Сиз деген жазылсаңыз болот. Суроолорду ошол күнү деген берсеңиз болот. Бизге сиз жок, эмне үчүн мен жазылыш үчүн атайын бир күн келишим керек, андан кийин дагы бир күн убактымды коротоп кайра келишим керек. Эмнеге? Сиздин оюңуз боюнча деген анда деген любой убакытта келип эле, могу кишилер приемнада күткөндөрдүн баарын чыгарып, сиз деген ошонун баарын кирип, өзүңүздүн сурооңузду берип. Мен астында күткөндөр барбы азыр? Күткөндөр барбы астында? Элдер бар. Жүрбөйсүзбү? Кишилер бар. Көрбөйлү жүрбөйсүзбү? Кишилер бар. Жүрбөйсүзбү? Көрбөйлү. Сиз деген жазыласызбы? Ошондо жазылалы, жүрбөйсүзбү? Жазбайсызбы? Жүрбөйсүзбү? Жок экен го, эч ким жок экен го. Мен тендерный отдел отурат аякта азыр. Күтүп турайын мен чыксын. Запиши их, пожалуйста, на категорию. Күтүп турайын мен азыр. Чыксын аяк чыккандан кийин. Башка күн десеңиз? Эмнеге бүгүн эмес? Эмнеге бүгүн эмес? Азыр деген жумуш болот. Боло берсин. Азыр жумуш болот. Ал сейчас занят. Мен күтүп турам, ал собраниясына чыксын, күтүп турам мен. Саат 5ке чейин күтүп турам мен. Күтүп турам, күтүп турам. Жумуш бүтөт, андан кийин жумуш бүткөндөн кийин уже эч кимге калбайт. Аны көрүк азыр деген. Темир мырза, мындай да. Мен азыр эфиримден буга чейинкилерден интервью алып келдим, эфирим даяр мен. Болгону жооп бере турган силер тарап эле калдыңар. Хорошо, жазылыңыз. Анан эгер эфир бир тараптуу кетип калса, анан айтасыңар, бир тараптуу берип койдуң. Силер мага келбей койдуңар. Мен келдим, силер алып койдуңар мени. Сиздин эфириңиз. Мен дагы айтып коеюн, статья 19 Гражданского кодекса билесиз, право на изображение. Азыр деген мени тартып атасыз, биякта элдин баарын тартып атасыз.
ошонун баарын деген сиз деген публикация кылам деп атасыз, туурабы? Ооба. Сиз статья гражданского кодекса. Билем. Менин разрешениемди алышыңыз керек. Сиздин уруксатыңыз, сиз өзүңүз чыктыңыз, биз чакырдык, өзү журналисттер келип. Сиз айттыңызбы, журналисттер келип деп айттыңыз да, туурабы? А журналисттер келгенден кийин жөн келбейт да, камерасы менен келет, туурабы? Хорошо. Я вам сиз мамлекеттик кызматкерсиз, сиз мамлекеттик кызматкерсиз биринчиден. Айырманы билиңизчи. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Мен сиздин айткан убактымда жок азыр. Хорошо. Госслужащиймин мен деген. Ошо разрешениемди көргөзбөйсүзбү? Ошо сизге кайсы рухсаткер сизге? Ошо закон көргөзбөйсүз. Сиз айтып атпайсызбы? Сиз проректорсуз да, туурабы? Катарда кызматкер эмессиз да, туурабы? Хорошо, закон көргөзбөйсүз. Сиз өзүңүз чыкпадыңызбы жооп берген, туурабы? Законду көргөзбөйсүзбү? Проректор деген тартып берсе болот, публикация кылып берсе болот. Ошону көргөзбөйсүзбү? А эмнеге болбойт? Сиз көрсөтпөйсүз. Хорошо, мен көргөзөйүн анда. Эмнеге болбойт? Хорошо, көргөзөйүн. Көрсөтпөйсүз. Мамлекеттик кызматкерсиз. Хорошо, аз көргөзөйүн. Сиз деген жооптуу кызматта турасыз. Хорошо, аз көргөзөйүн. Эмнеге бүгүн эмес турасыз? Биздин астта кимдер бар экен? Мен сизге айтып атам. Эмдиги жумада любой күндү тандаңыз, отказ жок. Кайсы убакытка жазылыңыз. Биздин эфир анда бир тараптуу кете берет. Буга чейин айткан мен. Болду маселе. Мое изображение публиковать. Мен мына 19 статьяны окуп коңуз. Мына законду көргөзүп атам мен сизге, хорошо? Сиз өзүңүз окугуңуз келбей жатат. Биз да билебиз. Мына караңыз. Окуп коңуз, бирок иштерде турат. Право на собственное изображение, туурабы? Мына окуп атам. Никто не вправе публиковать. А силердин акыңар барбы? Бир жерде тозуп алганга, эч кандай уруксаты жок. Хорошо. Акар барбы? Силерге суроону тескерисинче, силерге суроо көп. Хорошо, бербейсизби ошо суроону? Келип алып. Силерге суроо көп. Дагы кирем деп атпайсызбы, туурабы? Ректордун өзүнө беребиз ал суроону биз. Хорошо, мага мен анткени деген мен ошо менен иштейм да. Ректор деген эмне? Бир эле ошо менен иштей бермек беле. Мен ошо полностью я контролирую это всё. Мага суроо. Сизге макул, сизге багытталган бир эле суроо. Багытталган сизге бир эле суроо болгон. Эмне себептен жеке ишкердин баягы өзүнүн бизнесин силер сактап алганга интерес кылып атасыңар? Лучше, наверное, копию, чтобы я Индирсбане показал документы. Отправьте кого-нибудь, да. Пусть принесет, я посмотрю. Оценканы Индирсбана эмнеге сурады? Почему сурады эми да? Не, оценканы сураган жок. Она спросила именно по поводу продажи и все. А я ей хочу показать, вот сколько стоит здание. Ну, по поводу продажи, в смысле, вот само здание, да, вот это, да? Ну, баягы эме. Да. Стройка, тяка-пяка. Ошону бер койсоңор, я покажу ей. Хорошо, эке? Хорошо, көргөзөйүн. Сиздин аудио. Хорошо. Эмне себептен? Документтерди көргөзөйүн. Эмне себептен айттыңыз? Жок, көргөзөйүн документтерди. Жок, сатып алган ошону айтсаңар. Бул эже боюнча ректор кызыгып атат, кандай сатат бекен деп сурап атасыңар. Ограждение боюнча бүт документтер бар. Решение суда бар, оформленный документы на земельный участок. Полностью ошонун баарын документально көргөзөйүн. ОЗКде калып калбасын. Бул эже деген өзүнүн документтерин көргөзсүн. Мен өз тараптан өзүмдүн документтерин көргөзөйүн. Ошо кагаз аркылуу иштейли. А ректорго тийиштүү суроолорго кантебиз? Ректорго тийиштүү суроолорду мен жооп берем. Мен деген проректор эмес, жөн эле проректордун иш бербейм деп айтачы. Документтердин баарын мен кабыл алам, документтердин баарын оформлением баарын мен кылам, сотко мен катышам, ограждением баары, бүт документтердин баары бар, оформление болуп, ошо. А ректордун өзү багытталууда суроо. Камера көргөзөйүн. Без проблем, көрсөтөсүң, и так көрсөтөсүң. Ректорго багытталган суроо кантебиз анда? Жок, силер эмне суроо? Ошо бул эже боюнча суроо берейин деп атасыздар. Андан башка да суроо бар менде. Жок, эмне суроо? Орон анда жазылыңыз. Жок, мен сиз мага жок. Тебеле болбойт да, бияка кел мындай сөздү көбөйтпөй сүйлөйлү, эч ким тепкен жок биринчиден. Биринчиден мен келдим, бул жактан уруксат сурадым, мен күтүп турдум, сиз чыкканга. Мындай, сиз да сөз Темирлан, мындай сөздү тууралап тандап алыңызчы, мындай эч ким тепип, эч ким айткан, эч ким тепкен жок. Хорошо, азыр жазылыңыз. Эмдиги жумага жазылыңыз. Жок, эмнеге менин бүгүн убактым кетет, эмдиги менин убактым жок. Мага деген кайрылган адамдар толуп тура, мен башкалардын репортажын кылам. Жазылыңыз. Сиз деген бул эле жума убактыңыз болбойт да. Келбейли, мындай жөнөкөйлөшүп, элдерге жакыныраак болуп иштебейли, кандай дейсиң? Иштейли, хорошо. Мындай жөнөкөйлөшпөйлү бир аз. Айтып коеюнбу, отказ сизге берген жокпуз. Азыр деген сиз кандай түшүнбөй атасыз? Мен эмне үчүн бүгүн келип кайра башка күнү да келишим керек. Эмнеге мен убактым кагаздын баарын көргөзөйүн. Суроолорду деген эмдиги жумада деген ректорго бересиңер. Туурабы, сиз деген келип алып эле мен убактымды алып атасыңар, мен киргим келип атат деп чечилбейт да. Мен киргим келип атам, мен элдин маселеси менен келип атам, мен киргим келип атса, башым алгандан кийин кирген жокмун. Сиз сурап сөйлөдүңүз туран. Сиз жаран катары деген. Жаран катары эмес, журналист катары келип атам сизге. Бияка деген жазылыңыз. Сизге отказ берген жокмун деп атпаймынбы? Эч ким берген жок сизге отказ. Жазылыңыз, мына чоңуз жазат. Эмдиги жумага. Маселе жок, ал эмди аренда боюнча мен деген жооп берем. Өлбөсөк эмки жумада эле келет чыгар. Алды күн келет, бирок мынакей мамлекеттик кызматта баардыгы тең эле чоңдордун баары эле жөнөкөйлөшүп барат. Ал тургай буга чейинки репортаждарда министрлерге деле түз эле кирип эле, жакшынакай эле сүйлөшүп, жөн эле кетип атканбыз. Балким азыр ректорго биз эгер киргенде мындай обстановка жаралмак эмес, ушундай азыркыдай биздеги дискуссия жаралмак эмес балким. Балким сиз сыяктуу кызматкерлердин айынан чоңдор жаман көрүнөт, кайкы эмес.
Балким ректор жөн гана кабыл албак. Мен ошо маякта эже сиз тозуп атасыз жолду, ректор болгон жолду тозуп атасыз. Сиз түшүнүп атасызбы? Жок дегенде бир жолу кирип, укпайсызбы? Түшүнөм мен. Жок дегенде бир ооз кирип, жоксо бул жактан айттырып, кирип адамдар келиптир десе, эмне кыласыз? Внутренний распорядок. Жок, атсаң сиз менин суроомо жооп берсеңиз, андан кийин жооп берем мен сизге. Укпойсуңуз эмне экен? Сиз биздин айтпайлы мага үйрөтпөңүз суроону. Биздин учреждениеге билем. Ошон үчүн бул мамлекеттик, Вы должны поведение знать и этику поведения на территории. Мен бул жерге киргенде мен мугалим же студент болуп калбайм, түшүнүп атасызбы? Мен журналистмин. Есть внутренний распорядок организации. Ал силер үчүн. Ал силер үчүн ал. Бул жерде деген иш жумуш жүрүп атат. Сиз деген азыр деген мешаетсиз. Мен иш менен келип атам мен дагы. Өзүм аткарып атам. Убактымда алып атам. Такыр же суроого жооп бербейт экенсиз, же сөзгө түшүнбөйт экенсиз. Сиз деген кайра болбой жатат. Ал эженин суроосу келди азыр. Эжеге сөз бере элекмин мен. Жок, эже менен келдиңиз. Эже менен келдим, бирок сөз бере элекмин мен. Сөз бере элекмин апа. Мен документти эми мындай да. Сиз ал жанагы ички тартибиңер өзүңөр үчүн, сиз үчүн, бул жак үчүн, бул жактан мугалимдер, студенттер үчүн. А бирок сиз эмне үчүн жок дегенде койтсаңыз, бир жолу эмнеге бул жагы айтып койбойт. Журналисттер келиптир, эмне кылалы, канчасы же сиз кирип койбойсуз бирок. Сиз атайлар эле тозуп аткан эсеби жокчу мага? Бул чоңуз деген бүт расписание билет. Азыр деген ана занято полностью до 5:30. 16 октябрь, эмки жума экен да. А эмки жумага чейин биздин эфир чыгышы керек, bizde de график бар. Силер өзүңүз айтпайбы, внутренний порядок биз ошол сыяктуу биздин да график бар. Биздин да график бар. Сиз бизге келип А бирок деген биз сиз эгер частный болсоңор, анда мен баш ийип бермекмин, макул депчи. Жеке болсо бул мамлекеттик, силер убакыттарды түтүп атасыңар. Отказ берип атасызбы? Силер убакыттарды түтүп атасыңар, азыр тозуп атасыңар. Жок дегенде сураңызмы, бир ооз кирип сурап көргүлөчү, журналисттер келип. Азыр деген мына эжеге жооп берейин атасыз. Жок. Bir oz girip surap көргүлөчү. Bir oz girip surap көргүлөчү. Мен билем, азыр мен кире албайм. Аз кире албайм. Анткени азыр деген. Сиз сурап көргүлөчү, жок дегенде. Вы не имеете права просить ее туда это сделать. Она же не вам подчиняется. Неге сиз деген ага айтып атасыз, тыйын кыл, буну кыл. Мен кыл деген жок, мен буйрук берген менен суранычтын айырмасы бар. Буйрук менен суранычтын айырмасы бар. Жок, сиз кыргызча жакшы деп түшүнөсүзбү? Суроо менен келет. Сураныч менен буйруктун айырмасы бар. Суроо берсе болобу, ошону келиш керек да. А мен эмне деп атам мен аны? Чоңуз сака баргыла, буну кылгыла, эметип келелечи деп. Андай укуңар жок десеңер. Мындай сиз мындай бир сөздү кандай көбөйтүп бересиз? Темирлан, жазылыңыз. Жок, эмнеге көбөйтүп бересиз сөздү? Жанагы келип эшикти теп кирдиң дейсиңер. Жазылыңыз, Темирлан. Сиз билип атасызбы, ар бир сүйлөп аткан сөзүңүз? Хорошо. Пожалуйста, жазылып кайсы убакытка барын мына алтынай даже не отказывай. Мындай, биз макул, ал жөнүндө сиз жооп берем деп атасыз. Мейли, жооп бере бериңиз. Бирок ректорго биздин да убактылуу суроолорубуз бар болчу, бирок сиз тозуп бүгүн жооп бердирбей койдуңуз. Биздин суроолорубузду бердирбей койдуңуз. Бул жерден сиз жооптуу болосуз. Мен эфирге чыгарып берем. Эгер ректорго эртеңки күнү бизге претензия кое турган болсо, баарына сиз жооптуу болосуз. Жүрүңүз, бул жак боюнча суроо. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңөр? Биз буга чейин кайсы министрге келип барбайлы, кандай барбайлы, кабыл алуу такыр башкача болчу. А бул жакта биздин мурдакы келген коллегаларга деле ушундай жооптор болгон. Эми мындай жөнөкөй эле жашасак, жөнөкөй болуп эле, жөнөкөй элге жакындашып иштесек, ошондо жакшы болгон турат. Биз кайсы жерге, сиз кайсы жерге? Бул юридический отдел. Кайсы суроо боюнча келдиңиз? Бул эжеки Эң эле биринчи суроо. Так, айта бериңиз. Эмне себептен жеке менчикке ачыкчын алып кирип, ичин өзүңөр билгендей каалагандай ремонттоп, каалаган аппаратты алып барып өзүңөр коесуңар. Эмне себептен жеке менчик бар да. Ал мыйзамда бар, туурабы? Эмне себептен? Качан болду ал? Качан болду? Билбейсизби? Билбейм. Такыр. Жок. Эстедиңиз го дейм, Темир мырза? Эстедим. Эми эстедим. Бул суроо боюнча деген эжеке Исаев Кайпидин күйөөсү РОВДге да жазган заявление, прокуратурага да жазган заявление. 5-6 жол жазылган. РОВД следовательдер амбарын териштерип, прокурорлор да киришип, полностью уполномоченный органдардын баарын караштырып, эчтеке состав преступления болгон жок. Анткени 2020-жылы деген булар өздөрү келген. Булар деген рентгенди коелу, сиз деген бизге деген ошол өздөрү келген да, жардам берели элге депчи. Ошо больницага келген, медцентргечи. Акта деген директор бар. Директор бизге келди, ушундай предложение түштү депчи. Бул здание эски болчу, ичинде эчтеке жок болчу. Шаарды көрктөндүрүү бир эле мамлекеттин милдети эмес. Кайсыл гана ишкер болбосун иштетип жаткан объектисин шаардын көркүнө татыктуу кармашы шарт. Ошол таризде Кайбидин Исаев жана Венера айым 2019-жылы жеке менчик дүкөнүн 2 кабат кылып жаңы дизайнда долбоор түзүп, мамлекеттик бардык органдардан уруксаат кагаздарын алган. Бул үчүн ири суммадагы насыя алууга дагы туура келген. Анткени менен медициналык академиянын жетекчилиги ишкерлерди сотко берип, 4 жыл соттошуудан соң утулуп калышкан.
Алпайт атасың. Бетимди карап туруп алпайт. Жолдошумду коркутуп бир канча жолу чакырганыңар эсиңердеби? Иә. Қаншаға сатасың, анан қанша процент деген бізде аудиозапись, видеозапись бардығы тең бар. Районный А ошондо процентке бияк турган табы? Ровдын, да, бул Темирден, Жуманалиевден, мынакей эме аудиозапись бар. 10%, 5% деген запись. Ал ошо запись тугуп алалы, андан кийин болот ал. Оценканы интересно, эмнеге сурады? Почему сурады эми? Не, оценканы сураган жок. Она спросила именно по поводу продажи и все. А я ей хочу показать, вот сколько стоит здание. Ну, по поводу продажи, в смысле, вот само здание, да, вот это, да? Ну, да. Стройка, тяка-пяка. Ошону берип койсоңор, я покажу ей. Мынакей могу договорду түзгөнсүңөр жолдошума. Чакырып алып тиги мынакей жолдошум боппос болуп мага келген. Ушинтип атат Венера. Могу договорго кол коесуң дептир. Биякта мына безвозмездно деп турсуңар. Мына могу кызыл китепти безвозмездно алмак экенсиңер. Бул ошол бойдон мынакей буга кол койгон эмес. Түшүнүктүү экен. Кыргызстан силер талкалап ичин өзүңөр каалагандай ремонт жасагансыңар. Сиз айтып атпайсызбы, прокуратурада дагы, ИИМде дагы мындай иш жок. Кылмыштын курамы табылган жок деп атпайсызбы? Сиздерде иш бар да? Мен билген азыр бар силерде. ИИМде иш бар азыр. Иш жаңыланды кайра. Василий Сапиевич. Кандайдыр эле bizde мынакей уголовный ишти ачышат. Мынакей өткөндө дагы акыркы жолу июль айында мына кайрылганбыз Ровдыга. Ушунда кысым жасап баштагандан жакын каралар ошо жаздан бери кысым жасап баштагандан биз Ровдыга кайрылганбыз, прокуратурага, районуга кайрылганбыз. Мынакей уголовный эме ишти ачабыз деп эле, бул уголовный дело деп айтат мынакей эмелер, следовательдер. Анан мынакей ректор өзү айтты эме деп 3 жолу чакырабыз, 3 жолу келбесе анда чара көрөбүз деди. 3 жолу чакырганга 2 жолу чакырыптыр, 3-чү жолкусунда эмнегедир эле ишти жаап коюптур кайра. Азыр жаңыланды чынбы азыркы учурда? Азыр эми биз кайра жаздык, өйдө жака жаздык, биз мынакей депутаттарга кайрылдык. Потому что чындык истеп атабыз биз дагы. Түшүнүктүү. Бул боюнча айтып атасыңар, биз ремонт кылып бердик, сүйүнүштүн деп атасыздар чынбы? Ооба, ремонт инвесторлор чыкканда, булар ошо зданияны берген, ошо элге жардам берели деп келген. Анан биз жактан КТ коюлмак ушул жаккачы. Бул здание деген эски болчу. Эшигин жаңыртып бердик, полностью ичин баарын краскалап бердик. Анан деген булар заявление жаздырып дегечи. Рейдерский захват депчи. Биз ошо ремонтту таштадык. Эмне жаңы эшиктерди таштадык. Эчтеке алган жокпуз. Ошондой эле турат. Аппараттарды чыгарып кеттиңер. Аппараттын баарын чыгарып кеткенбиз. РОВД карады, прокуратура карады, прокуратура РОВД деген отказ берди. Анткени деген состав. Жок, буяк уруксат бербегенден эчтеке эмнеге кирип ремонт кыласыңар? Жок, уруксат беришкен да буларчы. Булар азыр айтып атат, уруксат берген жокпуз депчи. Видеозапись бар дейт. Заблуждение кылып, жолдошумду коркутуу менен күлүштү. Ичин көрөбүз деп эле алгансыңар. Азыркыга чейин жүрөгү ооруп жүрөт анын. Азыркыга чейин эмеде больницанын көзөмөлүндө. Мынакей эмеге чейин барган күндөрү болгон. Вахтага чейин, потому что анын ичинде трёхфасканы сыртка чыгарып беребиз деп темириңерди алып келип, ошону ректор айткан. Ачыкчы керек эле. Магазин бер экен. Бизде жок. Сиз жок. Директорде же завхозто эле болот ал. Айтканда бага любой кезде срочно алып подмутякка берген. Завхоздон сурабайсыңарбы? Эме болуп атат, тиякта түтүп атат. Завхоздон сурабайлычы, завхоз астында отурат. Чыгарып беребиз деп. Сыртка да чыгарган эмессиңер, эмени трёхфасканы темириңерди кийин вообще ушу кетериңердин астында келип туруп портерге жүктөп кеткен видеосун бар. Ишкерлер дейбиз, ишкерлердин укугу бар. Мамлекет башчы болуп, ушу ишкерлерге жакшы көңүл буруу, инвесторлорго жакшы көңүл буруу боюнча дагы колдоо боюнча дагы сөздөрүн айтып берчүмүн. Силер Сүйөркулов көчөсүндө кас катарынан тизилген ишкерлердин баардыгын астын жаап койгонуңарды эмне менен түшүндүрөсүңөр? Бул жерде деген жердин эмеси бар да, целевое назначение дегенчи. Максаттуу пайдалануусу. Максаттуу пайдалануусу бар да. Ошондо деген бул максаттуу пайдалануусу деген, мисалы, бул высшее учебное заведение жер деген целевое назначение, здание курулуш керек, аудиториялар курулуш керек, общежитиялар курулуш керек. Анткени деген аудиториялар жетпей жатат, врачтар региондорго жетпей жатат. Биз деген ошо студенттерди окутуп, даже жер жетпей жатат ошогочу. Общежитие жетпей жатат. Анткени айылдан келгендер деген бул жерде деген квартиранын баарын аренда алыш үчүн көп акча кетет. Общежитие деген жок. Анткени башка студенттерди бар, иностранецтер бар. Ошол жерге деген азыр куруп, специальная площадка, библиотека курайын деп атабыз. Эгерде деген Бишкек архитектура уруксат берсе деген общежитиелерди куруйбуз ушакачы. Анан деген все условия эме студенттерге, ординаторлорго ошол жактан кылып беребиз.
красный линияга мындай эч кандай курулуш курбаш керек экенин билбейм. Анткени деген бул жердеги ооба красный линия бар. Красный линия деген Бишкек инфраструктура эгерде деген уруксат бербесе, акта деген трубалар бар, красный линия бар. Ошону анын азыр деген ошону изилдеп, сот азыр болуп атат. Сот бүткөндөн кийин ошо архитектурага беребиз. Архитектура уруксат берсе, ошол жака здание куруп баштайбыз. Мен кече архитектурада болдум. Анан баягы өкмөттүн кабинет министрлеринин төрагасынын 27 кеңешмесиндеги 27-28 протоколунун тапшырмасынын негизинде баардык университеттер, мамлекеттик учреждениялардагы тосмолор алым салынган. Ал тургай сиздердики дагы алым салынган чынбы? Анда мен дагы бар болчу, мен келип тарткам. А бирок силер ошол эле учурда кайра тозолуп атасыңар. Силер бирок өзүңөр айтып атасыңар. Биздин аймак деп, туурабы? Университеттин аймагы деп. А бирок силер тозолуп атасыңар. Ошондо кандай карамачтык болот? Өзүңүз буга чейин юристсизби, мен билгени? Ооба, туп-туура. Жакшы суроо. Бул тоскончулук деген ограждение деген где учрежденияларды, ограждение ошолорду алынсын деп турганда протоколдочу. Бул тосмо деген, булардан чыкпай жатат да. Булар азыр деген сот аркылуу эметип атабыз да. Гражданский кодекс боюнча балансодержатель медакадемия. Ошолор деген ограждение тосса болот деп турат да. Бул тосмо деген учреждение тосулган жок да. Бул тосмо деген именно магазинге тосулган. Аймагыңарга тососуңар да турабы? Айырмасы кайсы? Биздин аймакка тосуп атабыз. Ошол жака тосуп атабыз да. Эгерде каршы болуп атпайбы? Эгерде Садыр Жапаровдун жарылы бар, пупатети керек болсо да көлдөгү тосмолордун бери алынбады турабы? Болбош керек. А эмнеге тосуңар анда? Медакадемияны алынды. Мыйзам каршы болуп атпайсыңар силер? Жок, полностью биз деген колдойбуз ошонучу. Ограждение алыш керек бул жердечи. Анда эмнеге тостуңар анда кайра? Госучреждение, эгерде медакадемияны силер мындай болот да, маңдайынан жакшы иш кылып болуп, мына алдырдык деп туруп кайра артыңардан барып тосуп атасыңар да. Бул жерде деген тосулган жок да баардыгы деген. Эгерде деген ошакта барып көрсөңүз, биз барып келип ошондон келип табабыз, баарын тосупсуңар го тегерете. Кому эле тосулду. Ошондо силер ошентип тосуп, ишкерлердин ишин бугап аткан кезиңерде турабы, өзүңүз айтып атпайсызбы? Булар биз алардын баягы ишкерчиликке бут тосуунун эле максаты экен да, турабы? Өзүңүз айткан, өзүңүз сөзүңүздү айтып атам. Булар ишкерликке деген тосучулук жок. Булар деген биз айтып атпайсызбы? Магазинде эле тостук, биз аяк тоскон жокпу деп атпайсызбы? Ооба, магазинде эле тостук. Максаты бар да турабы тоскон. Бул деген биздин жерде. Биздин өзүбүздүн жерде деген ошо. А бирок силердин жер тоспош керек деп турбайбы, турабы? Жок, тоспош. 27-28 протоколдо тапшырма болуп атат, тоспош керек деп атпайбы? Тоспош керек деген ал деген бул жерден алынган жерде. Учреждение тосулбаш керек. Учреждение. Учреждениенин аймагыбы? Аймагыбы? Ооба, ошол здание силерге карайбы? Силерге карайбы жанагы жердин баары? Сиз турсаңыз мен сурам. Сиз менден сөз талашкандан, менден сизче менден сөз талашкандан мурдачы, Мына угуп турсаңыз суроону. Анда угуп туруңуз анда. Анда угуп туруңуз, мен айтып атпайсызбы кайра? Мондай суроо бүттү, экинчи суроо. Сиз жооп бере албай баштаганда баягы чырдың сөз сүйлөп баштап турбайсызбы? Сиз метод мен түшүндүм уже. Кечиресиз, телефон менен чалып атат. Силер айтып атасыңар, биз магазиндерден гана тосуп койдук деп. А бирок территория биздики деп атасыңар кайра. Мен Кызыл Китебизди алганбыз, ошонун негизинде тосуп атасыздар. Хорошо. Тосмо боюнча деген мына сот болгон. Биринчиден биз тосмо койгонбуз. Андан кийин тосмо кое электе булар деген уже сотко кайрылышты. Сотко кайрылгандан кийин жок, соттон тосмодон кийин кайрылды. Биякта көрүп коюңбу, камераны көрүп көрсөтүп атпаңыз. Мен ал соттун чечимин окуп чыктым. Ооба, решение суда биякта өзү решение суда боюнча бизге деген тосмо уруксат берилди деген чыкты да бияктачы. Ошо тосмо жөнүндө таап бериңизчи, именно тосмо тосулсун деген чечимди таап бериңизчи. Бир сөз таап бериңизчи ушул жерде. Тосмо тосулсун, ошол территорияга именно ошол береке магазин тоссун деп. Таап бериңизчи. Принимая меру обеспечения иска в виде запрета КГМА предпринимать какие-либо действия, связанные с установкой ограждения вокруг павильона, находящегося по адресу районный суд, еще до вынесения решения по делу фактически по существу разрешил исковые требования Исаевой, что является недопустимым, противоречит требованиям гражданского процессуального законодательства. Просит отменить определение Октябрьского районного суда, Медакадемия просит от такого и вынести новое определение об отказе в удовлетворении заявления о применении мер по обеспечению иска. Андан определение чего-то. Определение Октябрьского районного суда отменить. Отменить деп турат биякта. Анткени деген булар деген инстанцияны уткан, биз экинчи инстанцияны уттук. Экинчи инстанция уткан ошол деген биз деген ограждение кое берген деген маани да бул определение. А бирок угуп туруңуз, ошол эле маалда силер дагы кийинкисине жазсаңар да турабы? Жок, булар бизди эшигибиздин астын жабабыз. Иштетпейбизлер деп эле келип эле ар кимиси келип эле бизди коркута берген. Жабабыз астыңарды деп кетип калышат.
Анан биз айла жоктон районный сотко кайрылдык. Бизди ушинтип жабабыз деп атат. Түшүнүктүү. Райондук соттон силер уттуңар. Тозбосун деп. Ооба, силер уттуңар. Анан кийинкини силер уттуңар. Туурабы? Анан кийинкиге кайрылуу барбы? Кийинкиге эми кайрылдык. Токоп турабы? Кайрылдыңар? Верховныйга кайрылдык. С момента вынесения суда ошондо первая инстанция деген эгерде обжалование болсо городскойгочу, ошо городскойдон решение кабыл алынса, он уже вступает в силу. Бул тарап деген эгерде кассационный жалоба берсе, независимо от кассационной жалобы биз деген ограждение тозо берсең. Эми анда мындай болуп атат да, бизде баягы мыйзамдардын сүзүшкөнү баягы соттордун өзүнүн чечими бир бөлөк, дагы мамлекет башчы, өкмөт башчынын чыгарганы бир бөлөк болуп баягы ким эмне кааласа ошондой иш кыла бергендей болуп жатат да. Бул жак айтып атат, биз соттун чечими менен тосуп алганбыз деп. Мамлекет айтып атат, тоспогула, алгыла. Деги эле мамлекеттик помещениялардын тозулбашы керек деп атат. Ошондо биздин мамлекетте карама-каршылык жөнүндө өзүңүз юрист катары ойлонуп көрүңүз. Мен колдойм. Колдойсуң. Колдойсоңуз анда демандаж кылып коесуң. Полностью. Алыш керек ограждение. Ограждение сизден түшүнгөн жоксуз. Түшүндүм мен. Протокол боюнча, протокольное поручение. Здание, учреждение не должно ограждением устанавливаться деп турат. Бул деген здание эмес да, бул деген ларек, легкая конструкция. Ошону эле биз деген тосмо болуп койдук. Анда мамлекеттин полностью протоколун. Анда ишкерлерге бут тоскон болуп атпайсыңар. Силер булар налог төлөп атат, булар патент төлөп атат. Буларчы. Силер ишкерлерге бут тосуп атпайсыңар анда. Биз деген полностью аткарып өкмөттүн немесин бар. Түшүндүм. Силер айтып атпайсыңар, бул ларек, бул павильон, ошону тосуп атпайсыңар. А булар анда силер ошол эле учурдачы, ошол анда силер ишкерлерге бут тосуп атпайсыңар. Булар патент төлөп атат, булар айына налог төлөп атат мисалы. А ишкерлерди кайка алып барасыңар? Ишкерлердин укугун кайка алып барасыңар? Маали суроо берип атасыңар, анда деген мендер бир суроо. Сиз жооп берем дедиңиз барбы? Мен жооп берип атам. Ошо бир суроо берип койсом, ото жаңадан бир эле мен суроо кабыл алып атам, анан жооп берип атам. Бир эле суроо берип коеюнчу. Анан деген бул жер боюнча деген уруксатты каяктан алган деп бул эжеден сурабайсызбы? Уруксаты барбы? Могу комокту деген ошо жерге мамлекеттин жерине коюп иштеткенге. Налог албашка. Это налоговые отношения. Налог кабыл алып берет. Жер кимдики? Мамлекеттин жери. Силер узартпай келесиңер 2017-тен бери. Мамлекеттин жери деген ал деген башка нерсе. Биз деген мыйзам бар. Мыйзам аркылуу деген уруксат сураш керек. Бишкек глав архитектура бар. АТЗ барбы, архитектурно-техническое заключение барбы, ошонун баарын көргөзбөйбү биринчи. Маселе жок, көрсөттү бизге. Ошон бар деген АТЗ-н көргөзсүн, бул эски АТЗ. Бул жаңыртып, АТЗ деген легкая конструкция жыл сайын. Эми ойлосоңор 2017-жылдан бери силер өзүңөр уруксат бербей атсаңар, бир тарапта договор жок. Мамлекеттин жерде 2019-жылга чейин положение жок болчу. Анткени деген бул биз тараптан анан деген арендаторлор менен кол коюп бир эле договор болчу. 2019-жылы положение чыкты. Азыр мен сизге көргөзөм, положение баарын распечатка кылып туруп, 2019-жылы положение чыккан, аукцион фуги аркылуу мамлекеттин жерлери өтүш керек деп. Аукционду түшүнөсүз эмне? Аукцион деген стартовый цена бар. Ошон үчүн бул жерге деген эгерде Медакадемия комок уруксат берейин десе, биякачы аукцион өткөрүш керек. Аукционду утабы утпайбы деген экинчи суроо. Эгерде булар утпай калса, башка участник утса, Медакадемия как балансодержатель бир айдын ичинде бул жерди бошотуп бериш керек. Биз деген уже 3 жылдан бери бошото албай жатабыз. Эгерде аукционду 3 жылдан бери биз арендага иштетип келгенче, келген боюнча кандай закон? 23 жылдан бери суроону койсоңуз. 23 жылдан кылып бересиз маселе жок. 23 жылдан бери иштетип келгенде кандайча кайсы аукционду айтып атасыңар азыр? Урматтуу оператор, жакындап келсеңиз. Бул жака жылып аласыз туранчы, рахмат. Бул азыр кайсы бөлмөдө отурабыз? Бул юридический отдел. Жетекчиси бар да бияктын, э? Жетекчиси бар. Бар. Мен проректормун. Бул жерде өзүм көрөм. Жакшы бөлмө экен, жарык экен, ярык экен. Анан муну менен эмне ичет билесиңер? Муну менен эмне ичет билесиңер? Муну точно сок ичпейт да. Анан сиздердин билим берүү мекемесинде юридический отдел деп атасыз, э? Мындай көрүнүш болуш кандай болот да? Бул суу да. Муну менен суу ичеби? Ооба, суу. Суу эле ичет биякта. Муну менен суу эле ичет муну менен, э? Биякта суу ичет. Эгерде мени текшерейин десеңер, жок. Мен баягы сиз ишти деп айткан жокмун. Мен болгону бул бөлмөдө турган нерсени гана айтып атам. Бул сиз тиешеңиз жок бул жерге. Мамлекеттин имуществосы сиз деген кол менен тийип эле коюңуз. Бул бугабы, э? Мен тийип эле коюңуз. Бул жерде суу ичебиз, лимон, чайга кошуп эле ичебиз, башка эчтеке жок. Биякты текшерип эле коюңуз. Түшүнүктүү. Мамлекеттин түшүнүктүү. Тиги сизге биякты көргөзбөй. Тойго барганда ушул сыяктуу суу куюлуп калса, өзүңөр түшүндүңөр да? Суу ичип алып эле мас болуп калышат экен көрсө. Ошол эле стакан менен ичебиз да. Стаканыңар жокпу? Стакан жок.
Ушу келейген эң контрагыда кымбат университетте кылып берет. Макул. Сизге распечатка кылып, же бактын окуйсузбу? Кылып берсеңиздер жакшы болмок. Анан баардык ушу контрагы эң чоң университеттердин алдын бири, академия бул. Анан стакан алганга каражат жок да турабы? Ошон үчүн стакан жок. Бар. Смета түзүш керек. Бул деген сметага деген стакандар кирилбейт. Түшүнүктүү. Рахмат. Ан бар деген эме да целевое назначение. Средств государственных. Мен деген стакан алам деп. Сметага киргиз деп айта албайм да. Аны үйдөн алып келебиз, өзүбүз суу ичебиз, тамак жейбиз, ар кандай нерселер болот да. Жакшы. Түшүнүктүү. Аты жөнүңүз кандай? Ахматов. Ахматов Эрмек. Эрмек мырза, сиздин ояктагы кызмат ордуңуз кайсы? Отурган жериңиз. Ал жерде бул менен эмне иштейсиз? Айтып атам, суу ичти депчи. Мондай суу ичпеп эле ушундай. Айтпадым беле, убагында жыйнап койгон. Азыр жыйнап койчу. Азыр алып койчу. Негизи мону менен эмне ичет момундай менен? Суу ичти, бар. Жок, буяк суу ичип атат. Негизи эмне ичет дегеним го. Кандай дейсиз? Эрмек мырза. Жок, Жок, негизи мындай ушундай рюмка менен эмне ичет дегеним го. Негизи өзүңөр деле билесиңер. Бирок силер суу ичкенсиңер. Буяк айтып атат суу ичкен деп. Суу ичти. Эгер эртең мэриядан келип, демонтаж кылабыз бул жер десем, эмне кыласыздар? Мэрия бияк демонтаж кылбайт да. Себеп? Мэрия деген булар деген өз жеринен, бул деген государственный земельный участок, мамлекеттик деген. А мэрия деген муниципальный земельный участок деп калат. Эгерде укугу жетсе, пожалуйста, кылсын. Укугу жетсе. Эгерде укугу жетсе. Маселе. Биз сотко беребиз, ошо сот аркылуу эле иштейбиз да, документально эчтеке лишний кылбайбыз. Закон боюнча, мыйзам боюнча. Сиз кайсы каналдан дедиңиз? Сокол медиадан. Мыйзам боюнча, закон боюнча деп ачык болуп каласыңар. Баарын укуп берсеңер. Жолдошуңуз заблуждение чыгып жүргөлү. Канча жолу коркутуп, саат деп ойнотподуңар беле 2019-20 жылы. Эмне биякта мыйзам. Кредитти да буза калды деп атпаңыз беле? Кредитти дагы мынакей көрсөтөм, мына Моорекип. Биз жанагы Кызыл китеп боюнча мынакей. Өзүңөр жеке менчикте. Проектти түзгөнбүз мынакей. Проектиси бар. Бул жөнүндө тоже маалымат да алгансыз. Темир Жуманалиевче. Мынакей муну көрсөткөн. Исаев Кабидин көрсөткөн менин жолдошум. Мына мону алдык. Биз кредит алып атабыз. Мынакей биз могу экинчи этажга көтөрүп атабыз. Мынакей уруксаты менен архитектуранын деп мына эмеси, чиймеси мынакей. 2019-жылдагы мынакей. Заключениясы бар 2019-жылдагы мынакей. 5-сентябрь, 5-сентябрь деп турат 19-жыл мына. Булар болсо 2019-дун октябрында бизди сотко берет. Ошондо Байкең айтат, биз мынакей момундай эме проектти түзүп алып, биз азыр ремонт кылган атабыз. Биз кредит алып атабыз. Эмеден банктан кредит алып атабыз. Биз эмне кылабыз, силер бизди сотко берсеңер деди. Десе, булар айтып атат, биз бул Темир айтып атат, сиз айткансыз мынакей. Ала бериңиз Байке. Бул Кызыл китептин срок давности өтүп кетиптир. Баары сотто отасыз деп айттыңар беле? Айткансыңар. Же мойнуңар калбайсыңар бандагы. Жок, кредитти деген мен деген. Жок, кредитти ала бер деп айткансыңар да. Бир канча жолу айткансыңар, бир эмес жолу. Канча жолу айткан? Сиздин акча алдымбы? Жок, мынакей, азыр айтып атасыз. Эмне кредиттин тиешеси? Маалыматты алгансыңар. Алыңыз, пожалуйста дедим. Эгерде у вас есть право, алыңыз дедим. Азыр жала атасыз. Жок, айттым мына. Эркек айтып атат. Алыңыз деди. Алыңыз деди. Разговор болсо ала бериңиз дедим. Сиз мага келбедиңиз беле өзүңөр эле? Жок, Кызыл китеп боюнча тоже заблуждение кылганыңар билесиңерби? 19-жылы. Сотко деген адрести бербей. Биздин жанагы мэриядагы юристчи случайно Октябрьский барып калса да сот болуп атыптыр, биздин сот. Биз вообще не в курсе. Ал бала случайно сотко барыптыр, башка эме менен иск боюнча. Бул эми заблуждение эмес да, биз сотко бергенбиз документтерди. Уведомление соттон кетет да. Жок, анан деге кой тургула, мен сөз бергиле. Анан айтып атасыңар мынакей 2000 эме биз бияка тиешеси жок деп атасыңар. Жолдошумду мынакей могу 2020-жылы ноябрдын аягында жолдошумдун досу күйгөнүнөн Facebookка чыгарып койсо, силер түнү менен келип туруп рентген аппаратыңарды 20-30 келип туруп чыгарып кеттиңер, качып кеттиңер. Биз чыгарып кеткенбиз деп жөн спокойно айтып атасыңар да. Аякта талкаланыңар, ичиндеги биздин материал канча деген ушерп кылдыңар,
канча миллион ушерт кылдыңар ичиндеги. Товарларыбызды эшке ыргытканыңар жоголду. Киргизгенин киргизип алдык, аркысына эмеге киргизип алдык, ашкананын ичине киргиздик. Иштелбей турду, аяк жабык турду. Аркы жакта игрушечный магазин бар эле, андагы жабык турду ал жердагычы. Ошонун баары тең испортилась, товардын баардыгы тең ошоктагы. Канча деген ушерт кылдыңар бизгечи, мына иштетпей келатасыңар. Ошонун баардыгы ошондо сиздин жолдошуңуздун досу КГМА жөнүндө Фейсбукка жазып койгондон чыгып атабы ошондо? Жолдошумдун досу күйгөнүнөн жазып атат. 2020-жылдын ноябрдын аяк чени болчу. Жазып атат, Фейсбукка жазып. Ошондон кийин эле өчөштү деп ойлоп атасыздар, туурабы? Ошондон бери биз менен өчөшүп асылып, ушул күнгө чейин ушинтип келе. Сизде жооп болобу? Максат ошондо. Кредит боюнча мен түшүнбөй калдым да. Андан кийинки айткан товарлар боюнча, товарлар боюнча, имущество боюнча. Сен калпай татпайсыңар, биз буяка кирген жокпуз. Мен алардын менен иштешпейм, тиешим жок. Согласие болгон жок да буякта. Согласие болгон жок. Эгерде продукты дагы көрсөтөм, могу договорду түзүп алып, жолдошум мага көтөрүп келди могу үчүн. Бети поппос болуп, эмне болду десем, мондай бекер берип, бекерге алмак экенсиңер биздин кызыл китепти. Муну бербесең, астыңарды продлениеге бербейбиз дептирсиңер. Муну берсек, кызыл китепти берсек, 5 жылга продление түзөбүз дептир. Эжеке түшүнүктүү. Сиз бул жогоруда айтпадыбы? Бир канча объект айтты. Алдыны сиз баягы муниципалдык жер дедиңиз да. Ага барып келсек сурап документарынан көргөзүп келсем болот. Сиздин карта менен эле көрсөтүп коелучу. Карта менен көргөзөм азыр. Так, мен картаны өзүм чыгарайын да, ал чоң. Компьютерден эле көрсөтсөңүз болот да. Чоң, эме ватман менен биякта эле. Сиз биякта эчтеке Жок, мен чыга эле туралычы. Мен чыга эле турайынчы. Болсак, камераны көргөзүп койсузбу? Кыргызская государственная медицинская академия 7 гектар. Жалпы. Болсак деген госрегистр менен катталган. Полностью мына Суйркулова көчөсү, Тыныстанова, Ахунбаева, полностью квадраттын баары. Ахунбаева, Тыныстанова, Донецкийге чейин. Донецкийден Камоктурга чейин. Неге Камоктурга чейин? Мына маселе ошол жерде. Мына эң башкы маселе. Мына Исаев Капитиндики. Мына бияктар койсоңуз. Исаев Капитиндики. Могул эмелер, отметкалар деген. Могул официальный жеке менчиктер. Булар жеке менчиктер. Алардын да госактысы бар. Ооба, госак, красная книга могу эжеңкигиндечи. Мына красная книга мына. Виола красная книга, биякта красная книга. Бул ТП подстанция, бул жерде бензоколонка, эгерде көрсөңүздөр. Советский Донецкийде бензоколонка бар. Ошол жанагы 3 комокчу, эже айткандай, 3 комок деген мына бияка кирет. Бияктан көрүнөбү, же көрүнбөйбү? Тыныстанаа бияктан көрүнбөйт. Мына 3 комок бияка кирет. Эгерде деген мага ишенбесеңиздер, заправканын аянтына кирип калат деп эже. Ооба, госрегистрге же болбосо мэрия карасаңар болот, ошондо точно билет да, ошо 3 комок деген бул жердин ичинде. Так, эми мындай да, бир суроо сизге. Могул жер менен, мына, могул жер менен теплотрасса кетип атачымы? Теплотрасса мүмкүн. Булар инженерлер эле айтат. Туура. Мен да баягы кагаздарга таянып айтып атам да. Анан ушул жер менен кетип атат, ушундайначы. Ал муниципалдык жер биздики деп жатат ал жак. Анан кандайча бул силер алардын үстүнөн барып силерге китеп берип койгон таң калып атам. Деген эми суроо деген биринчиден Бишкек главартиктурага, андан кийин госрегистрге, биз тараптан деген ошо могул документтерди баарын эртең талашып калбайсыңарбы дегеним го? Талашсак талашабыз. Бул мыйзам аркылуу эле талашабыз. Силер кызыл китеп алып алдыңарбы? Бул кызыл китеп алдык. Зеленая книга да, мамлекеттин жеринен. Болду. Жанагы теплотрасса алардын баарын деген инженерлер эле жооп бербесе, мен деген инженер эмесмин. Бул тарабы 4 метр, бул тарабы 4 метр, ортосунда жарым метрлик менен 8 метр жолдон бул жака чыгып кете атпайбы? Анан азыркы турган павильондордун баардыгынын орду тагыраак силерге карабай калыппы? Бизге билбейм, сурооңорду түшүнгөн жокмун да. Бул госактчы, булар деген специалисттер менен ченеген да. Мен ака деген киришпейм. Алар өздөрүнүн аппараттары бар, келип туруп ченеп миллиметрге чейин. Бул суроо сизге эмес Ошон баарын инженерлер жооп берет. Мен сизге деген документти көргөздүм, эженин жерин көргөздүм. Теплотрасса, кызыл линия, анын баарын инженерлерге Бишкек главартиктура же болбосо госрегистрге кайрылып, силер деген ошол жактан жооп алышыңыз керек. Анан кийин теплотрасса биздики эмес да, кызыл линия башка. Эми ой туруңуз, мага сөз болобу? Мынакей биз жыл сайын газдан келет мага, Темирлан газдан келет мага. Могул жерде астыңарда предупредительный кагаз келет да. Астыңардан эме өтөт деп, коммуникация өтөт, газ өтөт деп туруп, орус аял келип кол койдуруп кетет мага. Жыл сайын кол коюп бересиңер. Биз алардан уруксатыбыз бар.
высоковольтный линия өтөт деп эмеден энергосбыттан тоже келет, предупреждение кагаз келет. В случае чего тигиндей мындай депчи, ошо кол коюп беребиз. Ошондой анан жыл сайын уруксат алып турат турат. Жыл сайын бизге келип текшерүү келип турат. Анан кандайча бул жер, ал жерде алар айтып атат, бул эмеге карайт деп, муниципалитетке карайт. Кандайча бияка карап калат, мен түшүнбөйм. Шаардын муниципалитетке караган жерде. Жанагы комокторго турган жерде айтып атасызбы? Талашып атпайсыңар. Жок, комокторго турган жер. Комокторго турган жер деген эми ал деген постановление правительства бар да, могул жерге. Распоряжение правительства. Самый высоковольтный эмелер кетип атат биздин астыбыздан. Ар бири жылына келип бул жактан уруксат. Эже мондай да, бул высоковольтный линия, теплотрасса, анын баары деген жердин астынан кетип атпайбы? Теплотрасса биздики эмес мисалы деген. Ошо трубалар биздики эмес, бирок жер биздики болуп атпайбы? Жер биздики. Жер биздики да, бул мыйзам аркылуу. Теплотрасса боюнча билбейм, чын айтсамчы, бирок биздики эмес ал. Макул. Ошо жанагы башында келген суроого жооп албай алдык элек, азыр жооп окшойм да. Сен курабыз деп атпайсыңарбы? Так. Үстүнө кантип курасыңар анан? Эгерде азыр деген сот болуп атпайбы? Сот болуп бүткөндөн кийин бактын баарын бошотобуз да. Бошоткондон кийин биз деген проектке заказ беребиз. Ал проект деген ошо Бишкек главартектура менен чечилет. Бишкек главартектура либо разрешение берет, уруксат берет, же болбосо бербейт. Ошол эле. Стоп беспредел медиа порталындагы маалыматка таянсак, ректор Индира Кудайбергенова ишкерлерге Сүйөркулов көчөсүнүн жээгиндеги дүкөндөрдүн ордуна курулуш иштерин жүргүзөрүн, ал тургай тендер дагы өтүп, проект да түзүлүп, жакын арада курулуш иштерин баштаарын айткан. Вот смотрите, вот этот проект 6 лет тому назад мы создали для того, чтобы около морфокорпуса прокрути вперед. Аман. Вот. Вот так должно будет быть там, где ваши киоски. Да, вот такой план. Тендер прошел на строительство там, где Калыгулова территория, там будет строиться учебно-научный центр. Бирок Темир Жуманалиев бизге маалымат берип жатып, азыркы тапта эч кандай жана буга чейин дагы тендер өтпөгөндүгүн, проект дагы даярдалбагандыгын ачыктады. Тагыраагы ректордун курулуш боюнча айткандарын калпка чыгарды. Уруксат берсе. Тагыраак курулуш жөнүндө азыр ой жок экен да. Жок, ой бар, сөзсүз бар. Анын бар да. Биякта деген изилдеп чыккан үчүн акча керек да, тендер өткөрүш керек. Ан тендерди жөнүндө өткөрбөйсүз да, биякта деген сот болуп атса. Азыр жылдап сот болот. Бияктагылар менен соттошотобуз, мыйзам аркылуу. Ошонун баары бүткөндөн кийин, бошот бүткөндөн кийин, ошо куруп боюнча өзүнчө суроо болот да. Тендер өткөрөбүз, проектировщиктер мененчи. Анан Бишкек главартектурага барабыз. Алар уруксат берет же уруксат бербейт. Ошол жерге курулса болобу, жок курулса болобу. Ал кийин чечилет. Эң башкысы тосулган тосмолордун мыйзамдуулугун мэрия кандай карайт? Жанагы баардык жакты эле демонтаж кылып эле алып жаткан вице-мэр буга кандай реакция кылат? Көрөлү. Бишкек башкы архитектурадан Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы дүкөндөрдү курчап алуусуна эч кандай уруксат албагандыгын билдирди. Ал эми Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев бул ишти өз көзөмөлүнө алаардын убадалады. Ооба, сиз айткандай, буга чейин биздин өкмөттүн 26-27 протокол тапшырмасынын негизинде 21-жыл октябрь айында Бишкек шаарындагы болгон коомдук жайлардын тозуп алган, өз билемдик менен тозуп алган темир решеткалардын баары алынган. Анын ичинде медакадемиянын дагы заборлордун алынганына күбөстөр. Сиз айтып аткан Донецкий Тыныстанов көчөсүндөгү тозуп алган тосмолор боюнча көргөнбүз. Мыйзамсыз эч кандай биз коомдук жайларга тозуп алганга уруксат бербейбиз. Андай уруксат кагаздары жок калат. Дагы бир жагдай, эгерде курулуш кура турган болсо, ошентип тозушу шартпы? Курулуш кура турган болсо, тозуп алса болот. Болот. Бирок курулуш бүткүчөктү. Бирок туура айтып атасыз. Бирок ошо курулуш кураарда Бишкек шаарынын аймагында кайсыл гана объект болбосун, жеке болобу, же мамлекеттик болобу, сиздерден биринчи баягы архитектурный план деп коет. Апызын баарын алып, убакты, уруксаттын баарын алып турган Тошкекте чынбы? Ооба. Үй салынып атканда же бир кайсыл болбосун салынып атканда бизден макулдашылат. Тозуп кайсы жерден кайсы жерге чейин тозулуш керек экенин, каянан кран кирип, каянан чыгып, ошол оор жүк ташуучу машиналар кирип чыккандан өйдө биздин архитектурадан макулдашылат. Медакадемиядан ушул курулуш боюнча сиздер кандай бир кат келип, бир уруксат суроо боюнча болгон эмес. Ишкерлер менен медициналык академиянын ортосундагы чырга сот акыйкат чечим чыгарат деген ишеничтебиз.